2021 жылы пандемияга байланыштуу жаңы окуу жылы 15 сентябрда башталган. Натыйжада быйыл 9 июнда мектепте билим берүү аягына чыгат. Мындан улам көпчүлүк ата-энелер тиешелүү министрликтерге баштапкыда эле 1 сентябрда окуу жылынын башталуусун суранып жатышат. Бул демилгени агартуу тармагынын өкүлдөрү да туура эле деген оюн билдиришет. Ушул окуу жылын чындыгында эле 1 сентябрда баштап 25 майда эле бүтүргөн менимче оң бул. Буга да өлгертенелер, ата-энелер да көнгөн, окуучулар да көнгөн. Анан биздин мүмкүн биздин ушул өзүнүн шарты дагы мүмкүн ушул эмеге ылайыкташтырылган болуш керек да. Менин баягы көз караштан ушул 25 майдан бүтүрөт деген көз караштан мен ушундай байкалдым. Кээ бир ата-энелер ушул эмеге 9 июнду күтпөй эле айрым шашылган ата-энелер ушул балдарыны кээ бирде уже жөнөтпөй, окуша мектепке жөнөтпөй уже алып кеткен учурлар болуп калып атат да. Бул маселе Жогорку кеңештин социалдык комитетинин отурумунда да каралды. Анда Жогорку кеңештин депутаты Айда Исатбек кызы бул жааттагы өз оюн билдирди. Көптөн ата-энелер, мугалимдер айтып атат. Өзүбүзгө белгилүү болгондо мынакей биздин мектептерде класстарыбызда 40-тан 50-гө чукул окуучулар окуйт да. Анан азыркы мынакей июнь айынан баштап негизи күн ысыганда эле бул өтө чоң көйгөй болуп атат да. Анткени балдар чарчап атышат. Эч кандай бир маалыматты сиңдире алышпайт. Кайрадан мынакей 1 сентябрдан 25 майга чейин алып келе алабызбы? Жок, алып келе албайбыз десек, анда деген бир кандай бир иш-чаралар жүрүш керекпи деп ойлойм да. Биздин класстарга, ошо мектептерге кондиционерлерди коюп, бир шарт түзбөсөк, биздин окуучу балдарыбызга өтө кыйын болуп атат азыр күн ысыкта класс мектепте окуп сабак алуу. Ошол эле учурда 15 күндүк убакыт эч нерсени чечпейт дегендер да жок эмес. Пандемияга ылайык жылдырылган окуу процессинин жүрүшү ушул калыбында калтырылса деле билим берүүгө эч кандай таасирин тийгизбейт деген таризде. Мисалы быйыл мартта деле 35-34 градус болуп кетти го. Эгер мындай болгондо 18-19 градус, кээде күн ысыйт, кээде салкын болот. Ушундай адам бар ысык суукка көнүш керек экен да. Менимче бирок көлөкөраак бак жерде өткөзсүн, салкыныраак жерде өткөзсүн. Менимче эч кандай мындай проблема кылбаш керек. Талдоочу Айтмамат Оморовдун айтымында Жогорку кеңеште көтөрүлүп жаткан демилгенин жүйөлүү себептерин бөлүп кароого болот. Мектепте 1 сентябрда жаңы окуу жылын баштоо эле туура деп билет. Анткени күндүн аптаптуу ысыгына балдарды кыйнабай, эс алууга таратууга мүмкүнчүлүк түзүү шарт. 1 сентябрдан башталган абдан оң. Бул биздин климатка дагы туура келет. Баягы жазда ысып кетелекте, күн ысып кетелекте сабактардын жыйынтыктап аяктап калган болот. Күн салкын, сентябрда салкын түшүп калат, мектепте окууга ыңгайлуулук түзүлөт. Демек, мына ушулардын баарын эсеп калганда эл журттун, коомчулуктун баягы министрликке, жалпы эле бийликке кайрылып атканы бул туура нерсе. 1 сентябрь билим күнү жана 25 май акыркы коңгуроонун кагылуусу катары кабылданган. Демек, калктын калың катмарында ошол тартип боюнча калтыруу талаптары күч болууда. Бул боюнча кандай чечим чыгарылат, азырынча белгисиз. Мунара Жапарова, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.